Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1-июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1-июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ооба баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине Санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.